Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн геометрия сабагында параллелограммдын аянтын өтөбүз. Аралыктан окуутадагы калтын эрежелер, үйдө болуп, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо, убакытты туура бөлүштүрүү, сабактарды көрүү, түшүнүү, тапшырманы аткаруу, суроолорду берүүдөн тартынбоо, көзгө көнүгүүлөрдү жасаганды унутпагыла. Билим алууну аралыктан улантуу. Параллелограммдын аянтын табуу үчүн балдар биз бул жерде параллелограммдын сүрөтүн көрүп турабыз. Параллелограммдын чокусунан карама каршы жагына перпендикуляр жүргүзсөк, биз бийиктиктерди алабыз. Бир эле параллелограммга эки бийиктик жүргүзүүгө болот. Берилген чокудан карама каршы жакка перпендикуляр жүрсөк, мисалы А негизине, анда ал бийиктикти HA деп белгилеп алабыз. Ал эми Б жагына жүргүзө турган болсок бийиктикти, аны биз BH деп белгилеп алабыз. 55-ci теорема параллелограммдын аянты негизин бийиктигинде көбөйткөнгө барабар. Бизге A, B, C, D параллелограммы берилди. AD анын негизи. Далилдөө керек негизин бийиктигине көбөйткөндүгүн. AD негизине BH бийиктигин көбөйтүп биз анын аянтын таап алсак болот экен. Далилдөө үчүн биз берилген параллелограммдын B чокусунан AD жагына перпендикуляр бийиктик жүргүзөбүз. Анда биз эки фигураны алабыз. Алардын бирөө ABH үч бурчтугу, ал эми экинчиси болсо BCDH төрт бурчтугу. Аны мына ABH үч бурчтугу менен бул параллелограммдын аянты пайда болгон фигуралардын аянттарынын суммасына барабар. BHDC төрт бурчтугунун аянтынын суммасына барабар. Силер көрүп тургандай, ABH үч бурчтугу менен бул жерде CDK үч бурчтугу барабар. Биз муну эгерде кесип алып, бул жака алып келип койсок, анда мына экөөнүн үч бурчтуктардын барабардыгынын белгисин эстей турган болсок, эгерде эки үч бурчтуктун тиешелүү жактары барабар, анан тиешелүү бир бурчу барабар болсо, анда үч бурчтуктар окшош үч бурчтуктар деп аталат деген теореманын негизинде барабардыгын биз SABH'тын ордуна SDCK'ны алмаштырабыз дагы төмөндөгү сумманы алабыз. Анда BC мынакей жагы параллелограммдын негизи деп алсак, ал эми BH анын бийиктиги, экөөнүн көбөйтүндүсү, төрт бурчтуктун аянтын тапкандай эле. Бул жерде BC барабар AD'га, мына бул жерде чиймеде кызыл менен көрүлүп турат. Анда AD көбөйтүлгөн BH. Демек биз далилдедик. Параллелограммдын аянты анын негизин бийиктигине көбөйткөнгө барабар экен. Теорема далилденди. Ромб дагы бул параллелограммдын айрым бир ушугу. Ромб бул бардык жактары барабар болгон параллелограмм. Анын аянтын табуу үчүн дагы жагын бийиктигине көбөйтөт экенбиз. Мисалы карайлы, ABCD ромб берилген, анын бийиктиги берилди, AK, жагы 4 дециметрге барабар экен. Табуу үчүн биз анын жагын бийиктигине көбөйтүп коебуз. Мынакей бул жерде көбөйтүп таптык, 10 сантиметрге барабар экен. Параллелограммдын аянтын табуунун башка дагы формулалары бар. Бул биринчи биз теореманы далилдеген формула. Параллелограммдын аянтын табуу үчүн анын жагына түшүрүлгөн бийиктикке көбөйтүп коет экенбиз. Анда анын эки жагы болгондуктан мынакей А негизине жүргүзүлгөн бийиктик HA, B негизине жүргүзүлгөн бийиктик HB. Мына экөө тең аянттары бирдей эле чыгат. Эгерде параллелограммдын жанаша жактарынын арасындагы бурч белгилүү болсо, анда биз төмөндөгү формула менен табат экенбиз. Ал эми диагоналдары белгилүү болсо параллелограммдын, анда ошол диагоналдар кесилишкен чекиттердин арасындагы бурч белгилүү болсо, анда биз жогорудагы формула менен аянтын эсептеп алсак болот экен.
Ромбтун аянттын табанындагы формулалары бар экен. Мына ромбко ичтен айлана сызылыптыр. Ушундай маселелер берилип калса, анда биз төмөндөгү S барабар 2 көбөйтүлгөн R болсо, бул ичтен сызылган айлананын радиусу. Ромбтун аянтын табууда дагы ромбтун жанаша жаткан жактардын арасындагы альфа бурчу белгилүү болсо, анда төмөндөгү формула менен табат экенбиз. S барабар A квадрат синус альфа. Диагоналдары белгилүү болсо, ромбтун диагоналдары белгилүү болсо, анда алардын узундуктарын көбөйтүп туруп 2-ге бөлүп коюп дагы ромбтун аянтын таап алсак болот экен. Мисалдарды көрөлү. Аянт белгилүү болсо, анан бийиктиги белгилүү болсо, анда жагын таап алат экенбиз формуланы колдонуп. Мына чиймесин чийип алдык. Бийиктиги белгилүү, жагы AB жагын таабыз, аянты белгилүү болсо. Формуланы колдонсок, ордуна коебуз. Бул жерден AB'ны таап алсак, аянт белгилүү болгондуктан аянтты анын бийиктигине бөлүп койдук. Ордуларына коебуз дагы, жообу 4 метрге барабар экен. Дагы бир мисал маселени карап көрөлү. Параллелограммдын жактары белгилүү экен, алардын арасындагы бурч белгилүү экен, аянтын тапкыла дейт. Мына параллелограмм арасындагы бурч белгилүү. AD жагы 18 дециметрге барабар жазылбай калыптыр. DC жагы 24 дециметрге барабар. Анда биз төмөнкү формуланы колдонсок болот. Узундуктарын көбөйтүп, алардын арасындагы бурчтун синусуна көбөйтүп коебуз. Биз билебиз, синус 45 градуста 2-ден тамырасында 2-ге барабар. Анда эсептөөлөрдү жүргүзүп, 216 тамырасында 2 дециметр квадратты алат экенбиз. Үйгө тапшырма. Параллелограммдын жана ромбтун аянттарын эсептөөнүн мисалдарын дептерге жазып, төмөндөгү маселелерди чыгарып, анан кийин мен силерге тест жиберем, ошолорго жооп берип коесуңар. Саламатты калгыла балдар, үйдө олтургула. Төмөнкү байланыш телефондору.